Ушул сааттарга алынган ордуттуу окуялардын чоо жайын айтып беребиз. 11 каналынын түз эфиринде мен Мама Садык Багышев алдыда. Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдик мөөнөтү аяктап, августтан тарта азыркысына кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кире турган болду. Алар кайсыл тармактарга тиешелүү болмокчу, өзүбүздүн Айгерим Жаныкул баяндап берет. Ал эми 2018 жылга чейин Кыргызстанда ири жана чакан соода түйүндөрүнө көзөмөл кассалык аппараттар орнотулат. Маалыматка ылайык, салык кызматы бул багытта Ош жана Бишкек шаарларында жараян иштерин баштады. Бул арада АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканда америкалык чиновниктердин арасында да сөз кылууга тыюу салынган өтө жашыруун деген маалыматтарды айтып койгону иликтениши керектигин Конгресс талап кылууда. Бул жана башка кабарлар алдыда саналуу мүнөттөрдө баяндалат. Экрандан которуп жибербеңиз. Аймактык кабарлардан баштасак, Чаткал районунун Терексай айыл аймагында кум шагалар аралаш сел жүрүп, Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны басып калганы өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Алабука Жаңы Базар Киров унаа жолунун 26 жана 32 чакырымдарындагы Кош көпүрө участкасында катуу жааган жаандан улам Коктудан кум шагалар аралаш сел жүрдү. Сел басып калган унаанын ичинде айдоочу жана жүргүнчү болгон. Бактыга жараша алар жабыр тарткан жок. Мындан тышкары ошол эле жолдон дагы 2 жеңил унаа селдин туткунунда калган. Бирок алардын ичинде канча адам болгондугу азырынча белгисиз. Анткени куткаруучулар барган учурда унаанын ичинде эч ким жок болуп чыккан. Бул арада ушул аймакта Чаткал районундагы сууга агып кеткен Беш Арал коругунун кызматкеринин издөө иши токтотулуп, ага жаназа окулду. Сууга аккан адамдын сөөгүн издөө иштеринен жыйынтык чыккан жок. Жалал Абад облусундагы Аксы, Алабука жана Чаткал райондорундагы 4 дарыянын деңгээли көтөрүлүп, Авлетим, Падыша Ата, Чаначсай жана Терексай сууларын жээктеринен ашып, турак жайларга, айдоо аянттарына, көпүрөлөргө жана унаа жолго кооптуу абал жаратууда. Бул арада парламентте бүгүн жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр каралып, Жалал Абад облусунун Нойкен районундагы окуучулардын ууланышына байланышкан маселе көтөрүлдү. Депутаттардын суроолоруна саламаттыкты сактоо министринин орун басары Олег Горин жооп берди. Анын айтымында жалпысынан 34 окуучу жабыркап ооруканага түшкөн, бирок алардын абалынын начарлашына эмне себеп экени аныктала электиктен ууланган деп айтууга азырынча негиз жок. Балдар суудан ууланган деген божомол расталган жок. Ал эми учурда ооруканада дагы эле 6 бала жатат. Клиниктердин жыйынтыгы боюнча диагнозу уулануунун себептери жок. Биздин специалисттердин алган лабораториялык издөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча суудан лабораториялык издөөлөр алган, тамак аштан издөөлөрүн алынган, анын баардык жыйынтыктарында эч ууланчу заттар табылган эмес. Эске сала кетсек, Нойкен районунун Тоскоол Ата айылында Назир Токторбаев атындагы номер 5-орто мектептин окуучулары 12 майда белгисиз заттан уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Алар суудан ууланган болушу мүмкүндүгү айтылууда. Окуучулар мектеп кампасындагы суудан ичип, бадам менен өрүктүн быш элек мөмөсүн жешкенин айтып беришкен. Жаңылыктарды улантабыз. 12 августта биздин регламенттер күчүн жоготуп, Евразия экономика биримдиги техникалык регламенттер күчүнө кирерин түшүнүшү керек. Мындай пикирин вице-премьер министр Олег Панкратов 16 майда аталган уюмдун 18 техникалык регламентинин мазмуну тууралуу калкка маалымат жеткирүү боюнча брифинг өткөзүп жатып билдирди. Буга байланыштуу ишкер ага карата колдонулган жана бул арызды каттоо үчүн шайкештикти баалоо боюнча органдарды аныктоо стандарттары менен таанышып, техникалык регламенттерди каттоого кайрылышы керек. Бул техникалык жөнгө салуу принциби. Бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагындагы Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери экспорттоочуларга эч кандай таасирин тийгизбейт. Алар негизинен азык-түлүк чыгарган жана тигүү товарларын өндүрүүчүлөргө тиешелүү. Кесиптешим Айгерим Жаныкул менен дал ушул өткөн учурдун жеңилдиктери кандай жоюларын кененирээк мазмунда талкуулайбыз деп турабыз. Айгерим, жаңы регламенттердин күчүнө кириши кыргызстандык өндүрүүчүлөр менен экспортерлор үчүн оор жүк боло турганын айтып чыгышты. Бул боюнча кандай маалымат бар азыркы учурда?
Рахмат, өзіңіз жогоруда белгилеп өткөндөй 12 августтан тарта мындайча айтканда Кыргызстанда жаңы техникалык регламенттин кабыл алуусунун баягы өткөл абалы соңуна чыкты деп түшүндүрсөк болот. Жогоруда белгиленгендей эле бул өз кезегинде биринчи кезекте шайкештик документ дагы 2 жылга чейин күчүн жоготпой тургандыгын Олег Панкратов кечээки өкмөттүн жыйынында билдирип өттү. Тактап айтканда ишкердин колундагы улуттук регламенттин документи жок болсо, бул 11 августка чейин андалар ошол товарлардын ошол негизинде дагы 2 жылга чейин сатууга мүмкүнчүлүгү бар дегенди түшүндүрөт. Эгер ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, андалар дагы бир жылга чейин базарга алып чыгууга болот. Бирок андан кийин дагы мына ошондой шайкештик документи жок товарлар сатылып жатса, анда биздин мамлекеттик көзөмөл органдары мындай ишкердикти административдик жоопкерчиликке тартаары туурасында маалымат берди. Эгер алар тигүү жана азык түлүк товарларына тиешелүү болуп жатса, ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, анда базарга алып чыгуу кандай болот мындай учурда? Рахмат, туура белгилеп өттүңүз. Бул көбүнчөсү жанагы 18 техникалык регламент ошол эле тигүү жана азык түлүк товарларына тиешелүү. Жогоруда мен белгилеп өткөндөй, бул жанагындай мөөнөтү канча убакыттан кийин күчүн жоготуу жана башка деген пункттардын баардыгы тең белгиленген. Мен буга кошумчалай иретинде айта кетсем, багы техникалык регламентти өткөрбөй, багы иш алып барган ишкерлерге товардын көлөмүнө жараша жанагындай 100 000 сомдон жогору өлчөмдөгү акчалай дагы жазага салынышы мүмкүндүгү айтылды. Негизинен бирок бул өз кезегинде айрым багыл адистердин дагы күмөнүн жаратты. Тактап айтканда башка өлкөлөр эбак эле алдыга кеткен жана ошондой эле регламенттер мурда эле өзгөртүп жабдууларды жаңылап бериши керек деген дагы сын пикирлер айтылып жатат. Бул техникалык регламенттин жарыяланышы туурасындагы кептен кийин ошондуктан азыр жаңы жанагы техникалык жактан бул күчүнө кирсе, алардын товарлары биздин базарларга туура келеби, биздики болсо чек арадан ары чыга алабы, албайбы деген дагы маселени экономисттер көтөрүшүүдө. Негизи техникалык жөнгө салуу үчүн 30дан ашуун сыноо жана текшерүү лабораториялар иштеп жатканы белгилүү. Сертификациялоо укугуна баары тең эле укуктуу болобу экен? Ооба, сиз айтып өткөн мындайча айтканда бир нече ошол лабораториялар иштеп жаткан менен алардын үчөөсү эле ошол сертификациялоо укугуна ээ экен. Бирок ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынан кабарлашкандай, бул биринчи кезекте буга чейин бул маселе боюнча бул комиссияга, ЯЭПтин комиссиясына суроо берилген экен. Бирок ал жакта ошондой эле маселелерди териштирилип, тескеп жаткан маал экен. Бирок өндүрүүчүлөр ошол бекитилген ченемдерди багыл кандай десем бир сактабай, алар товарларын кандайдыр бир зыяндуу заттар чыга калып турган болсо, ошол мамлекеттин тиешелүү органдары жүктү кайра артка кайтарып жаткан учурларын биз билебиз. Буга чейин тонналаган ошол эле Орусиянын базарларына жана башка өлкөлөргө кирип бараткан фуралардын кайра кайтарылып берилиши, ушундай маселелердин тактабай, туура эмес документтердин толтурулушунун айынан жана мүчүрүштөр кетип жатат деп түшүндүрүп жатышат. Ошондуктан жогорудагыдай жанагы мөөнөттүн регламенттин мөөнөтү бүтүп жаткан соң, ошол эле тиешелүү органдар жанагындай жеке ишкерлердин практика түрүндө дал келип жаткан жанагындай проблемалар же болсо көйгөйлөрү бир аз болсо жеңилденет деп убадасын беришүүдө. Рахмат. 11 каналдын башкы редактору Айгерим Жаныкул Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдик мөөнөтү аяктап, августтан тарта азыркысына кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кирери туурасында кеп салды. Биз программабызды улантабыз. Дүйнө кабарларынан АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканда америкалык чиновниктердин арасында да сөз кылууга тыюу салынган өтө жашыруун деген маалыматтарды айтып койгону иликтениши керектигин Конгресс талап кылууда. Бул туурасында Washington Post гезити кабарлады. Америкадагы оппозиция менен жалпыга маалымдоо каражаттары Трамп минтип отурса, Ислам мамлекети террордук уюму боюнча маалымат булагын кооптуулукка алып барып такайт деп түйшөлүүдө. Ал эми Трамп өзү болсо, мен эмнеге маалымат бербешим керек эле деген суроосун узатып жооп кайтарды. 10 майда Лавров менен Трамп Вашингтон шаарында журналисттерди киргизбей 1 сааттан ашык сүйлөшкөн. Эки тарап Астана шаарында Сирия маселеси боюнча өтө турган кийинки сүйлөшүүлөрдүн келечегин талкуулаган. Андан сырткары абал курчуган аймактагы кырдаалды жумшартуу максаты коюлган. Ал эми CNN телеканалы АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун президент Трамп орус министрине согуштук операциялар
реформаларды киргизүү ыкмасын айтпагандыгын жана чалгындоо боюнча маалымат булактарын талкуулабагандыгын билдирди. Кытайдан 2 күндөй болгон бир алкак бир жол эл аралык экономикалык форумунун алкагында Кытайдын Борбор Азияга салган инвестициясы 20 жылды өзүн актайт. Жаңы жибек жолу долбоорундагы Кыргызстандын Ордун жана ага бир катар сунуштарында айтканы белгилүү. Буга кошумчалай кетсек, өлкө башчы Атамбаев айтып жаткан санариптик жибек жолу долбоору Кыргызстан аркылуу интернет линиясын Европага чейин жеткирүүнү көздөйт. Ушуну эле улай президент Алмазбек Атамбаев интернет соодасын өнүктүрүүдө Кыргызстанда салым кошо алат тургандыгын айткан болчу. Экономикалык форумдун алкагында Кыргызстан менен Кытай конкреттүү келишимдерге жетишти. Биринчиси фитосанитардык көзөмөлдү жеңилдетүү болуп, анын арты менен Кыргызстан Кытайга үй жаныбарларынын тамагын экспорттой алат. Дагы бир документ болсо орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө багытталган. Ага эки тараптын экономика министрлери кол коюшту. Дал ушул документтер тууралуу азыр кеп учугун улайлы деп турабыз. Студиянын бүгүнкү коногу эл аралык мамилелер боюнча адис Гүлжигит Исаков. Гүлжигит мырза, куш келиптирсиз. Мына акыркы 3 күндөн бери бул тема актуалдуулугун жоготпой келет. Бул жаатта студиябызга далай серепчилер жана адистер келип түркүн жана кызыктуу ойлорун айтып жатышты. Мына бүгүн ошолордун баарын бир аз жыйынтыктайлы деп турабыз. Эң эле биринчи суроом, бул чоң иш-чарада биздин мамлекет кампага салчу кандай жыйынтык менен кайтты деп ойлойсуз? Жогорудагы айтылган документтердин салмагы канчалык? Ошондой эле мамлекетке жакынкы жана алыскы перспективадагы практикалык пайдалары эмнеде деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Биринчиден, бул болуп өткөн саммит биринчи кезекте Кытай мамлекетинин кызыкчылыгына жооп берет. Бизге мындай түшө турган пайдалар жок деп айта албайбыз. Азыр дүйнөдөгү тенденция ушуга алып баратат. Кытай башкача сөз менен айтканда дасторконду өзү салып атат. Мындай жалпак тил менен айтканда дасторконду өзү салып, каалаган убакта жыйнап, каалаган убакта отургузуп тургуза турган күчкө ээ болуп атат, демилген ээси болгон үчүн. Ошондуктан пайданын эң көбүн Кытай мамлекети өзүнө алат. Биз бул тенденциядан, бул процесстен аркада кала албайбыз. Бирок улуттук кызыкчылыкты эске алып, мамлекеттин кызыкчылыктарын эске алып туруп, өтө кылдаттык менен 7 өлчөп дагы эмес, 70 өлчөп биргизе турган бир чечимди кабыл алышыбыз керек. Кытай менен түз байланышы болбогон коңшулаш мамлекеттер деле бизге караганда көбүрөөк пайдаларды өздөрүнө чечип алып атат эки тараптуу келишимдерде. Биз деле ошого жетишкенге умтулушубуз керек. Бул жибек жолу долбоору орто жана узун мөөнөттө өз жемишин берет деп ойлойм. Ушундай трансулустук чоң долбоордо Кыргызстандын Орду жөнүндө дагы бир жолу кеп салсак экен деп турам. Мисалы үчүн географиялык өзгөчөлүктөрдөн улам эле эмес, ошондой эле мына адам ресурстары, либералдуу коом бул өлкөнүн чоң потенциалы катары да каралып, долбоордогу орду өзгөчө болушу мүмкүнбү Кыргызстандын? Бул сиз айтып кеткен ачык өлкө болуу, чет өлкөлүк инвесторлорго ачык болуу жагынан мисалы Кыргызстандын Орто Азия маалыматтерине салыштырмалуу жакшы абалда экенин көрөбүз. Бирок инвестор, эгер батыштын инвесторлору болсо, батыштан келген инвестор болсо, сиз айтып кеткен өзгөчөлүктөр биринчи планга чыгат. Бирок инвестор Кытайга окшогон жыйынтыкка ориентация жасаган, жыйынтыкка умтулган бир натыйжалуу кыска мөөнөттө бир чечүүчү бийликтегилер менен бир чечүүчү кыска мөөнөттө чечүүчү ролду ойной турган кишилер менен кызматташкысы келген Кытай өлкөсү үчүн бул анчалык эле чоң ролду ойнобойт. Алар бийликке ким келсе дагы ошолор менен эки мамлекеттин ортосундагы келишимди, эки тараптуу келишимди кол койдуруп алып, ошонун негизинде иш алып бара берет. Анан бийлик алмашып, кийинки бийлик аны тоготпой турган болсо деле Кытайдын андай келишимдерден баш тартууга жол бербей турган мүмкүнчүлүктөргө ээ да Кытай. Ошон үчүн бийлик алмашса дагы мамлекеттик деңгээлде кол коюлуп калган келишимдерге баш ийгиле деп ошондой басым жасай ала турган күчкө ээ да.
Мына сиздин позицияңызда бир катар кандайдыр бир деңгээлде скептикалык ноталар билинип турат. Ошондой болсо деле бизге маалым бүгүнкү күндө Кытай бул дүйнө экономикасынын лидери, бул талашсыз факт. Биз буга чейин деле студиянын коноктору далай серепчилер менен талкуулап аттык эле. Бул коомчулуктун маанайы негизи Кытай экспансиясына карата белгилүү деңгээлдеги фобия деп айтабызбы. Булардын баары биздин тышкы саясатка аны менен кошо экономикалык абалыбызга жөндөй таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Мисалы үчүн ушулардан улам Кытай менен потенциалдуу кызматташтык мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп албайбызбы деген сөз да. Мисал катары мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан транспорттук коридорунун тегерегинде коомчулуктагы аябай көп карама каршы ой пикирлерди айтып кетер элем да. Сиз буга кандай карайсыз? Бул жерде жана деле айтып кеттим, мен өтө деле скептикалык көз карашта эмесмин. Аны деле баса белгилей кетейин. Неге дегенде альтернатива ар дайым болуш керек. Тышкы саясатта ар дайым альтернатива болуш керек. Альтернатива болуп турганда тышкы саясатта диверсификация жүргүзгөндө гана монополист абалындагы өлкөлөр атаандашып кичине кыймылдай баштайт да. Бул балким Кытай бизге жакшы сунуштарды бере турган болсо, биз алар менен эле иштеше беребиз. Бирок салттуу түрдө Орто Азияда бекем позицияга ээ болгон Орусия Федерациясы дагы бул жерде кыймыл аракетке өтөбү деген дагы үмүт туудурууда. Мисалы, эгер жалгыз эле монополист болуп туруп алып, өзүнүн каалаган учурда бизге жардам берип, каалаган учурда жардам бербей койсо, бул албетте Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн туура эмес жагдайларды жаратып коет да. Ал бирок альтернативалардын бар болуп турушу бул ар дайым Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берет. Бирок бул медалдын экинчи жагы дагы бар. Өзүбүздүн так абалыбызды, конъюнктураны, абалды так билбей туруп, туш тарапка чуркай берген дагы тышкы бекем өнөктөшүбүз да калтырып коюшу мүмкүн да Кыргызстандычы. Бул жагдай дагы, бул дагы биздин кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбейт. Ошондуктан жана орто жолдо карманышыбыз керек деген ойдомун да. Жет өлчөп биргесиш керек дагы эмес, 70 өлчөп биргеш керек деп дагы бир кайталай кетейин да. Оюңуз түшүнүктүү болду, бирок ошол эле дагы бир мисал катары айтып келсек, биздин кошуна өлкөлөр, ушул региондун башка мамлекеттери да Кытай менен болгон алакаларында экономикалык потенциалын бизге караганда балким көбүрөөк пайдалуу жагына чечип алыштыбы деген да ойлор келип атат да. Анткени деген мына бүгүн белгилүү болгондой, расмий маалымат булактарынан Өзбекстан бир катар бизге караганда көп эсе көп келишимдерге кол коюп, жалпы суммасы 24 миллиард деп айтылып атат. Ошондой келишимдерге алар бизге караганда географиялык жактан алысыраак турат. Биз Кытайга чектешпиз, бирок ошол эле кезде биздин мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болушу керек эмес беле деген ойда. Бул жат эмне деп ойлойсуз? Теоретикалык жактан айтканыңыз туура, бирок практикалык жакка алып караганда, Өзбекстан Кыргызстанга салыштырмалуу көз карандысыз саясат жүргүзө ала турган өлкө да. Бул ошонун натыйжасы деп ойлойм. Көз карандысыз саясат деп эмнеден көз карандысыз? Көз карандысыз мисалы аймактагы өлкөлөрдөн көз карандысыз саясат жүргүзөт да. Мисалы Орусия менен Кыргызстанга салыштырмалуу тең ната сүйлөшө алат. Бул Өзбекстандын жайгашкан орду, демографиялык потенциалы, экономикалык потенциалы, Борбор Азиядагы лидерликке жакын болгон талашкан, Казакстан менен лидерликти талашкан позициясы аларга ушундай приоритетти, ушундай бир чоң артыкчылыкты берип атат да Кытай өлкөсүнүн алдындачы. Анан бул экинчи маселе дагы бар. Кытай өлкөсү жана Өзбекстан булар бийликке ким келет, качан келет, жана бир команда келет, качан келет, сюрпризди жактырбаган өлкөлөр да. Ошондуктан буларда көп нерсе алдын ала эсептелген. Ошондуктан могу 23-24 миллиард доллардык келишимди дагы ошол узун мөөнөттө эсептелип чыккан ички так эсептөөлөрдүн инвентаризациянын негизинде жетишилген бир жыйынтык деп эсептейбиз да. Кечиресиз, ошондо сиздин оюңуз боюнча өлкөнүн ичиндеги саясаттык стабилдүүлүк бул негизги факторлордун бири болуп эсептелет. Болуп эсептелип атат. Ошондой деп ойлойм. Түшүнүктүү. Сиздин ой пикирлериңиз үчүн дагы бир кошумчалай кетейин, уруксат берсеңиз. Албетте. Бул жерде биздеги тышкы саясат, ички саясаттын уланысы да, биз ички саясатта
көп туруксуздук болгон үчүн тышкы саясатка толугу менен киреше албай, балким ошол бизде эле ошондой 23 миллиард болбосо дагы пропорционалдуу түрдө ошого жакын бир суммаларды Кыргызстанга мындай инвестиция катары тартсак болмок. Бирок жеке түрдө жибек жолу эл аралык ошо Кытайдын фонду Кыргызстанга жеке түрдө 5 миллиард доллардык бир каражат бөлдү. 2016 жылдын ноябрь айынын аягында бул инфраструктуралык долбоорлорго кирбейт. Бул акчалар көбүнчө кайра иштетүүчү айыл чарба, мал чарба жана башка кайра иштетүүчү тармактарына жумшала турган насыя түрүндө берилмекчи. Ал эми мамлекет менен Кытай мамлекети болсо, Кыргыз мамлекети менен түздөн-түз иштей турган инфраструктуралык долбоорлорду мамлекеттик деңгээлде ишке ашырышат. Ал эми жеке түрдө, жеке сектор менен 5 миллиард доллардык каражат өзүнчө иш алып барышат. Бул дагы биздин мамлекеттин жетишкен макулдашуусу эмес, бул Кытай мамлекетинин ошол жибек жолундагы жайгашкан 8 өлкөгө бөлгөн өздөрүнүн бюджетинин бир бөлүгү. 40 миллиард долларга жакын акча бөлүп атат. Ошол мына Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан деп 8 өлкө бар. Ошолордун ичинде Кыргызстанга 5 миллиард доллар түшүп атат каражат. Эми ушул долбоордун алкагындагы Кыргызстандын үлүшү ошол жана башка күнгөй тескелер жөнүндө бул темада дагы маегибизди улантабыз. Бул үчүн бүгүнкү кечки эфирибизге президенттин аппаратынын өкүлдөрү тарабынан дагы маалымат берилет. Азыр биз Бейжиңдеги кол коюлган келишимдер туурасында төбөрөгүндө эл аралык адис, мамилелер боюнча адис Гүлжигит Исаков менен баарлаштык. Ободо калыңыздар. Сак саламат. Кайрадан Кыргызстандан кабарларга келсек, 2018 жылга чейин ири жана чакан соода түйүндөрүнө көзөмөлү кассалык аппараттар орнотулат. Маалыматка ылайык салык кызматы бул багытта ишти жандантып, учурда Ош жана Бишкек шаарларында жараян уланууда. Ал арада бул демилгени колдоо алган экономисттер жаңы ыкма көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачыкка чыгарып, мамлекетке келип түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйөрүн белгилешүүдө. Негизи көзөмөлү кассалык аппарат орнотуу тууралуу демилге мындан 15 жыл мурда эле көтөрүлүп, кандайдыр бир себептерден улам ишке ашпай келген. Учурда долбоорду биргелешип ишке ашыруу боюнча мамлекеттик салык кызматкерлери менен ишкерлердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. С момента подписания постановления о внедрении нового механизма. Бул функция 2016 жылы киргизе баштаганбыз. Азыркы кезде бул функция Бишкектеги жана Ош шаарындагы бензин куйгуч, дарыкана жана коомдук тамак аш тармактары камсыз болгон. Мындан ары иш-чаралар 2018 жылга чейин башка тармактарга да киргизилишин пландап жатабыз. Смазочных материалов. Эске салып кетсек, коррупциялык иштер арбындаганы айтылып келгендиктен, аны азайтуу максаты менен былтыр салыктар терминал аркылуу төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми быйыл болсо салыкчылар эл аралык тажрыйбаны эске алып, көзөмөлү кассалык аппараттарды орнотууга кызуу киришүүдө. Кассалык жабдыктардын орнотулушу туурасында кебибизде салык кызмат өкүлү менен Нур Топоев менен улантмакчы элекпиз, бирок тилекке каршы Нур мырза эфирге келбей калды. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми берүүбүздүн соңунда кыргызстандык ойлоп табуучулардын эмгектери туурасында баса айтмакчы. Алар жакын арада Америкага барганы турушат. Тактап айтканда, таштанды жыйнаган робот жасаган окуучулар Нью-Йоркто генийлер менен таймашат. Ош шаарындагы Сема лицейинин 10А классынын окуучулары Кансар Кудайбаков жана Зулпукар уулу Таберик таштанды жыйнап, аларды бир канча бөлүккө бөлүп тазалоочу робот машина ойлоп табышты. Аты аталган окуучулар 4 жылдан бери аталган билим уясында робот клубунан сабак алып келишет. Таберик менен Кансар бул эмгегинин аркасында Сапат билим берүү мекемесини Бишкекте уюштурган сынакта алдыңкы орунду ээлеп, сертификатка ээ болушкан. Ал эми жакында АКШнын Нью-Йорк штатында генийлер таймашы деп аталган роботтор сынагына онлайн түрдө катышып, финалга жолдомо утуп алышты.
Мына ушул сааттарга алынган кабарлардын соңу болду. Окуялардын өнүгүшүнө 11 каналынын кабарчылары көз салып турат. Бизди ошондой эле Twitter, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу таба аласыз. Дарегибиз латынча 11 каналы. Мен Мамасадык Багышев. Көңүл бурганыңыздарга рахмат айтам. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.